Чоң рахмат. Бул жерде 4 гана багыт айтыпсыздар да, биринчи соода жана инвестициялык атаандаштыкка жөндөмдүүлүккө коротобуз депчи. Экинчи чоп дегениңер эмне? Чоп дөнүктүрүү деп атат. Чоң тамган менен кыскартылган сөз чоп дөнүктүрүү дейт. Же орусчасын карайынбы? Балким орусчасына түшүнөт турмун. Кыргызчасы чоп дөнүктүрүү деп коюпсуңар. Баятан бери ошого башым катып отурат. Программаны айтып атасызды. Ооба. 4 программага 4 багытта колдонобуз. Биринчиси соода жана инвестициялык атаандаштыкка жөндөмдүүлүк деп атат. Экинчи чоп дөнүктүрүү. Чобуңар эмне? Бул жакта отургандардан билеби бир жарым? Чопты түшүнбөй чокум ооруй баштады дегенде эле болуп атат да, бул чобу дегеничи. Эмне бул? Өзүңүздү тааныштырып жооп бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Нурбек Акжолов, финанс министрлигинин өкүлү болуп иштейм. Чака жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча. Ошентип койсоңуздар. Үчүнчү мамлекеттик жеке өнөктөштүк. 4-нчү тармактар менен байланышуу көндүмдөрүн өнүктүрүү. 5-нчи коронавирус инфекциясынан кийин турукташтырууну жана калыбына келтирүүнү камсыздоо үчүн туруктуу финансылык жана социалдык коргоону жогорулатуу деп көрсөтүлгөн да. Ушу 5 багыт боюнча колдонот экенсиңер. Бирок бул жерде Баткенди калыбына келтирүү деген жокко. Сөзүңөр менен эки башка кеткен жокпу? Жок, туура эмес, түшүнүп калдыңыз. Бул деген программа диверсификация деп атабыз. Бул деген буга акча бөлүнгөн өз убагында. Муну программаны биз ишке ашырсак, ошондо гана бизге 50 миллион доллар берилет. Ошол үчүн биз муну быйыл январдан баштап ушу ишке ашырганбыз. Ушуну результатка жеткенде, ушу анда гана бизге 50 миллион доллар беришет. Түшүнүктүү. Эми кылып атсыңар, результатка жеткенде дейт. Кандай тыянакка результатка жеттиңер, бул боюнча өзүнчө бир суроо беришиңиз керек экен, бул жакта алып келип албы? Теги эле мындай бирден айтып берсеңер жакшы болмок да, үдүңүнөн айтпайчы, мынча өнүгүү болду, анан ВВП мынчага көбөйдү деп отурбай. Бул алган акчабыз бул жакка кетти, натыйжада мындай завод пайда болду, мынча жумуш орундары түзүлдү деген бир да отчет жок да. Дайыма 50% грант, 50% кредит дейсиңер, анан кийин долбоорлорго кетиребиз дейсиңер, бирок тыянагы жөнүндө менде маалымат жок. Ушуну ойлонуп атам. Экинчиси макул, Баткен жөнүндө айтып калдыңыз. Азыр канча баткендик адамдар баягы Балекеттен кийин, Тостополоңдон кийин чек арадан кетип калып, Бишкекте, Ошто, Кызылкыяда, Баткенде үй жок жүрөт. Тизмеси барбы силерде? Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча комиссия иштеп атат. Комиссия бүткөндөн кийин биз алып келебиз өзүнчө. Эмдигише бүтсүңөр болбойт, анткени мага деле мындай WhatsApp'тан кайрылып атат да. Бул жака келдик, квартирага акчабыз түгөндү, кубалап чыгып атышат, кээ бирлери мечитте жашап атат экен. Ал жактан дагы чыгышка туура келип атат, жардам бере аласыңарбы депчи. Мен силерге бир сунуш берип коеюнчу. Азыр канча окуу жайлардын жатаканалары бар го? Жарымынан көбү бош турат. Ушуларды бир ойлоп жайгаштырбайсыңарбы? Мына сен өкмөттүн өкүлү катары, сиз өкмөттүн өкүлү катары бул жерде турасыз. Эми тиешелүүлөр жооп берсин бул жакта. Жатаканалар бар, канча мекемелердин жатаканалары бар. Ошолорго тизмесин түзүп туруп жайгаштырбасаңыздар, азыр салбырап байкуштар аябай көчөдө калып атат да. Бул бир. Анан бир аскер операция болуп, улам операция болуп атыптыр. Ата-энеси келип унаада жашап атыптыр. Ушуга окшогондорго көңүл бөлүш өтө маанилүү. Дегенде ушуларды чечип алып, анан мындай глобалдык маселелер көтөрсөк жакшы болот эле. Эми сөзү келгенде айтып койдум. Бирок дагы деле карасаңыз, конкретно эмнеге коротосуздар, ошонун бул жакта мен аябай карап чыктым тексттерди. Деги эле жок да, деги эле жок. Анан 46-жылга чейин төлөп бүтөт экенбиз, туурабы? Канча жылга чейин төлөп бүтүшүбүз керек эгерде быйыл алсак? 24 жылга берилет, 8 жылы бул деген жеңилдетилген мезгил. 1%, анан 1,5%-тен төлөйбүз. 1,5%. Макул, ошону эсептеп чыктыңыздарбы? 46-жылга чейин, 46-жыл 15-сентябрда төлөшүбүз керек экен акыркы траншты. Ошондо канча миллион кошуп беребиз ушу 25 миллионго? 25 миллионго биз 5 миллион төлөп беребиз кошумча. Ошондо 25 миллион алып, анан 30 миллион төлөп берет экенбиз да, туурабы? Ооба, туура. Чоң рахмат.